Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгін 23 июнь 2024 жыл Ош шаарында Жапалабын базарындабыз. Видео тартууну улантуудабыз. Мачиз унааларына кезек келди. Навесасындагы мачиздерди көрсөтөйүн. Абалы жакшы, мындай короздой коюп турган мачиздерден баштасак анда. Мачиз 2 Өзбекстан. Басың қанша деп отасыңар? 280 миң сом. Гидравлика электропакет деп мынакей жазылып турат. Алды аркасынан көрсөтүп коер эле. 4 дөңгөлөктүң жайкы протекторлары жакшы болду. Ушул 280 миң сом. Анан ушунун жанында да бир Мачиз 3 абалы жакшы. Европа. Ассаламу алейкум. Қанша деп отасыз таксыр? 420 миң. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөрүүчтө, электро күзгүлөр, кондиционери бар. АБС система, гидравлика бар. Көрүнүшү дагы жакшы. 4 дөңгөлөө тең жайкы, протекторлору жакшы болду. Ушундай куюлган иштерди. Маалымат кагазын көрсөтүп болду. 2008 кыймылдаткычын көлөмү 1 куб экен. 4 цилиндрлүү 1 куб. 420 миң сом. Бул Мачиз 3. Бул жакта да мынакей Мачиздер толтура. Мачиз 3 канча деп атасыңар? 450 миң кеми бар. Корея Мачиз 3. 2008 коробка автомат. Пробег 157. Чуркаганы 157 миң километр деп атат. Салон эко кожа. Так, айдоочуда отурушунда жылытуу бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Центр замок пульту менен айдоочуда жана айдоочунун өзүндө деген персоналдуу чыканак тирегичи бар. 450 миң сом. Bunu da surap көрөлчү. Канча деп атасыңар? Канча? 250 миң бир аз кеми бар дейт. 2012 гидравлика электропакетпи? Туманниктер бар экен. Без комплектация Мачиз 2 Өзбекстан бул. Максималдуу комплектация экен. Мына гидравликанын бачогу, кондиционерлердин патрубкасы, мынакей 4 цилиндрлүү кыймылдаткычын көлөмү 1 куб болот. 2008 4 айнектен электро көтөргүчтүү. Булар электро күзгү, оң капталык корректировка фары бар. Рейлинг спойлери бар. Канча деп атасыңар? 300 миң кеми бар дейт. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыңар? 470 миң. Мачиз 3 Корея. Дөңгөлөктөр ушунда куюлган диштерде, 4 тең жайкы. Алдыңкы айнектери электро көтөрүштө, эко кожада, ошондой эле жылытуу бар, айдоочуда бар. Персоналдуу чыканак тирегичи, мына электро күзгүлөр эко тең 2 каптамдан иштейт. Планшет, монитор коюлган. Пробег канча болуп калган? 180 миң. Басың канча дедиңер? 470 миң. Анан айтмакчы, өткөн апталарда да бир көрүп калган элем. Мачиз 3тү Кореядан свежий перегон кылып алып келген дагы бир адам болгон. Аны 500 миң сомдун нарак берагында айтып аткан эле. Эсиме чыгып калды. Ушинтип Мачиз 270. Бул 275 миң. 295 деп атат. Бул 295 миң сом экен. Воссен дискалар экен. Жакшы воссендер да.
Дубайдан өз темир тұлпарыңыздарга уна тетиктерин издеп жатсаңыздар, Бекназар деген мырзага кайрылыңыздар. Издеген ошол уна тетиктериңиздерди таап бергенди аракет жасайм. Ошондой эле тооналар бул жактан баардык запчасттардын өзүнүн оригиналын, тайваньскийин баарын тапырабыз. Жумасына 2 жолу кетиребиз. Заказ кылган күндөн баштап бир 5 күндүн ичинде Кудай кааласа Бишкек шаарына барып калат. Москвадагы засап алып чыгарып беребиз заказ платформачы. Ассалам Так, бул да сурап көрөлүчү. Matiz 3, Корея. Коробка механика. Канча деп атасыңар життер? 410. 410 миң сом. Силер канча деп атасыңар? 330 миң сом. Matiz 2, Өзбекстан. Кондиционер, гидравлика, электропакет бар. Мына ушундай көрүнүштө калган Matiz'дер дагы бар. Эми биз негизги катар жагын өтө берели. Ушул жакта көбүнчөсү күтүп атсаңыздар керек маалыматты. Айтмакчы, ушул видеолорду алгачкы саатта көрүп атсаңыздар, бизде мүмкүн болушунча сиздерге тезирээк маалымат берүү максатында интернетке жүктөгөн аракет жасайбыз. Биринчилерден эле болупчу. Анан биздин канал аркылуу ушундай темир тулпарларыңыздарды жарыялап сатам десеңиздер, байланыш жана WhatsApp номерибиз 701 118 118. Чалыңыздар, бир эле уналар менен токтолбойбуз. Башка кыймылдуу кыймылсыз мүнөттөрүңүздөр бар болсо, мал жандыктарыңыздар бар болсо, тейлөө кызматтарын аткарсаңыздар, аларда жарыялап берген даярбыз. Matiz 2 Өзбекстан. Без комплектация 2010. Баасы канча болду? 260 миң. Кондиционер барбы? Жок экен. Бир эле кондиционерде эле айырмасы болот, жок, бар максималдуудан. Калган жагынан окшош эле опциялары. Бестердеч. Жүрөр эле. Күн мындай ысыгыраак, бирок мындай бүркөлүп, бир аз мындай аптап жок да. Matiz'ди канча деп атасыңар? 220. Matiz 2 Өзбекстан 220 миң сом кеми бар дей. 2003. Гидравлика барбы? Гидравлика электропакет дейт. Matiz 1 баасы жазылып турат. 1999 150 миң сом. Бул Корея экен. Корея. Гидравлика, электрокөтөргүчтөр, кондиционер бар. Мына жана келсе рейлинг, спойлер дагы турат. Matiz канча болуп атат? 210 миң сом кеми бар. Өзбекстан Matiz 2. 2002 554 52 52 46 номеринде ээси. Комплектация. Гидравлика барбы? Гидравлика бар экен. Бар экен. Электропакет бар. Кондиционери жок. Matiz 2 Корея. Канча деп атасыңар? 250 миң сом. 2004 коробка механик. 230 миңге уже көтөрдүңүз. Мына кардар азыр сурап 230га сурап атат экен, бербей атат. Так, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Мына эко кожа.
кондиционер, электрогүзгү бар. Машина кейджи. Қаншада отасыңар? Басы айтпай. 270 миң сом. Матчиз 2 Өзбекстан. Гидравлика бар, кондиционері жоқ. 3 цилиндрлі 0,8 куб. Қимылдатқышын көлемі. Есін байланыс номері 555 75 75 02. 270 миң бе? Ушының жанында да басы жазылып тұрған Матчиз 2 Өзбекстан. 2012 260 миң сом. Рейлинг спойлер бар. Алдын қайнектер электро көтергүчтүү. Гидравликада бар болуш керек. Бай алып келдиң ошо. Жүрөлү. Бул жерде Матчиз 1 көрүнүшү жакшы. Матчиз 1 канча болуп атат экен? 190 миң. Корея экен, а? Корея 1998. Төрт дөңгөлөк жайкы. Протекторлары жакшы абалда. Матчизди канчада отасыңар? 290 миң кеми бар. 2009. Гидравлика электропакет деп жазылып турат. Көрүнүшү жакшы. Чуркаганы 107 миң километр. 290 миң сом. Жакшы экен көрүнүш. Матчиз 1-ди сурап көрөлүчү. Матчиз 1. Корея экен, гидравлика электропакет кондиционер бар. 1999. Басы канча болду? Матчизден 180 миң сом. Матчиз 2. Бunda Корея 2004 185 миң сом. Парктрониктер бар екен. Так, бұл жерде Матчиз 3 Европа. Матчиз 3-ті қаншада отасыңар? 330 миң сом. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Алдын кайнектер электро көтөрүштө, кондиционер бар, гидравлика, АБС дагы бар. 330 миң сом. Дөңгөлөктөрү тышкы липучка экен. Матчиз 3 Европа 2007. Коробка механика. 330 миң сом. Так, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Кондиционер бар. Алдын кайнектер электро көтөргүчтө, электро рейлингканын спойлери да бар. Дөңгөлөктөрү арканкылары жайкы, алдыңкылары все сезонка экен. 330 миң сом. Ушунун аркасында Матчиз 2 Өзбекстан. 2005 120 миң сом. Россия темир номеринде экен бул. Комплектациясын кайрылсак, электропакети бар, гидравликада бар болуш керек, кондиционери жок. Ва алейкум ассалам. Жүрө берели. Матчиз канча болуп атат экен? 200 миң кеми бар дейт. Матчиз 2 Өзбекстан. Кыргызстан номеринде. Коробка автомат па? Кагазын алып койдуң го анан? Ушунда 200 миңдай көрсөтүп коелу.
мына бияғынан эле көрсөтөйүн азыр кете беребиз биз. Мынакей пауза басып шашылбай номерин терип алсаңыздар болот. Так, бул жерде Matiz 3 Корея. Коробка автомат. 2008 алмашуу жолу жок, 400 000 сом. Туманниктер дагы бар. Matiz 2. Та Корея окшойт, а? Жок, Өзбекстан экен. 2002 170 000 сом. Шум изоляция болгонбу? Оор экен да иши. Так, алдыңкы айнектери электро көтөрүшө, гидравлика барбы? Жок, тастай. Гидравлика жок экен. Так, дагы калган Matiz бул жерде 210 000 сом деп жазылып турганды көрсөтүп коеюнчу. Matiz 2 Өзбекстан. Электропакет бар. 210 000 сом. Matiz 3. 2006 280 000 сом, механика. Корея екен. Мына ушун менен бул видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Кийинки видеобуз Hyundai Porter унаалары камтыйт. Чогуу биргеликте аны дагы көрүңүздөр.